Саламатсыздарбы? Бүгүн Өзгөндөгү Бакмал конушунан сатыла турган үй көрсөтөбүз. Зигзаг проектиси менен курулган экен. Мына ушул үй туугандар. Сырттан көчө жактан караганда 2 кабаттуу үй болуп көрүнөт, бирок ичине киргенде зигзаг проект. Өтө жакшы экен туугандар. Үйдүн сырткы фасады мына көрүп турасыздар, шыбалган. Кам кирпич менен курулган, бирок сейсмопоюздар бардыгы куюлуптур, арматуралар салыныптыр. Жер аянты 6 сотук экен. Мына кызыл китеби документтер менин колумда турат. Бүт бир катар көрүп чыктык. Бул Бакмал конушунда жайгашкан. Биз азыр бул жагы менен келдик. Негизи шаардан чыгып Каракулжа жака пиво завод тарапка келе жатканда сол тарапта жайгашкан. Бул жака келе жатканда ошо пив заводко жетпей, бильярдканага жетпей, медициналык клиникага жетпей, сол тарапка бурулуп, мына ушул жактагы Дөңбулак 2 конушунун дарбазасына жетпей, кайра эле ылдыйды көздөп тургандар асфальт менен. Мына жерден бурулуп келсе болот. Нар жактан келсе да болот негизичи. Анан көчөсү мына кыйгачынан кеткен көчө экен. Анан бул жагынан келсе да болот экен негизи. Таза суу бар экен, свет бар экен, интернет бар экен. Ушундай. Эми чек арасы белгилүү эле болуп турат, мына кошунанын үйүнөн башталат да. Азыр эми чөптөр өсүп калыптыр, ээсине чалсак жайлоодо экен. Досу бар экен, досуна мына кызыл китебини жөнөтүп бизге дайындап койду. Ушул үйдү эми $65.000 сатууга коюп жатат да. Буга чейин башта сатууга коюп рекламага чыгарганбы, чыгарган эмеспи, $80.000 деген экен эле. Азыр эми сурасак $65.000, андан дагы бир аз түшүп берет деди. $50.000 тегерегинен нак акча берип туруп, калганда мындай машина вариант кылса болот экен да. Ушундай варианттары бар. Мына кызыл китеби ичиндеги кагаздарын да көрсөтүп койсок болот мына. Көрүп турасыздар, бүт ичиндеги кагаздары менен. Бул кызыл китеби. Жүрүңүздөр, көрсөтүп коеюн. Так, мына дарбазасы, чоң дарбаза, муну краскалаш керек. Анан бул жагы мына ашык-машыгынан бияка үзүлүп түшүп калыптыр, мына жерде жатат. Муну эми жакшылап сваркалатып аласыздар. Мына киргенде жери аябай кенен да, караңыздар эле. Жери аябай кенен. Төргө чейин. Мына оң жакта кошунанын үйүнүн сырткы фасады дагы мына баягы сайдик тыныке менен жасалыптыр, кооз фасад болуп калыптыр да. Келиңиздер, мына бул жерге тепкич куюлган. Үйдүн алдындагы тамбур бул жер. Бул жерде мына 2 түркүк турат, көрүп турасыздар. Мына жерде дагы пластик менен тосуп, бул жакты дагы тосуп, ортодон эшик коюп койсо, бияка кирип чыга берет. Нар жагын деле ошентип койсо, бул жер мына кышкысын жабык болот, жылуу болот да. Эшикти коюптур мына. Көрдүңүздөр, пластик эшик терезелер коюлган. Күрөң түстөгү пластик терезелер туугандар. Жүрүңүздөр, ичине кирип проектисин көрсөтөлү. Бисмилла. Мына киргенде бул жер коридор. Сразу эле жарым тепкич бияка чыгат. Чыгып туруп эле нар жакта бир бөлмө бар экен. Анын асты гараж өзү, үстү зал. Оң жакта дагы бир бөлмө бар, ошол ичкериде, 2-чи кабатта. Сразу эле ушул жерден ылдыйга дагы тепкич болот. Ылдыйга дагы түшүп көрсөтүп коелу мына. Бияка түшкөндө бул жагы эми көчө жакта дарбазасы турат, бул эми гараж. Гараждын менимче үйдүн ичине кереги жок го дейм. Мо дарбазаны алып салып, бул жерге кирпич уруп койсо, бул толук бир бөлмө болуп калат, жашай турган бөлмө болуп калат да. Бирок үстү бир зал, мейманкана туугандар. Көрдүңүздөр? Эми бул жака бурулуңуздар. Бул жакта үстүндө бир бөлмө, астында бир бөлмө мынакей. Көрдүңүздөр? Булар асты үстү тең жашоо бөлмөлөрү да. Бүт мына пол кагылган көрүп турасыздар. Анан наркы бөлмөдө мына жерде печка коюлат, жана дуал печкачы. Анын жылуулугу ушул жака чыгат да. Азыр эми ошол жакты көрсөтөбүз. Биз эң астыңкы бөлмөлөрдү көрдүк азыр. Кайра эми мына коридорго чыктык. Бул эшиктен киргенде сразу оң жакка киребиз. Мунун асты стяжка болуптур. Төргө ачык турган жерге дуал печка орнотулат. Анын жылуулугу наркы бөлмөлөргө дагы тиет, бул бөлмөгө дагы, анан үстүндөгү бөлмөлөргө дагы тиет да. Бул бөлмөлөрдө 2ден терезеси бар. Ичинен шыбалган мына. Көрдүңүздөр? Ичинен шыбалган. Анан мына жакта дагы бир бөлмө бар туугандар. Асты үстү да булар. Булар жалаң спальнилар туугандар. Проект сонун экен. Проект аябай жакшы экен. Мен мындай болжол менен айта алам, бул үйдүн узун туурасы 11-8 экен. 11-8. Болжол деп айтып жатам. Бирок метрлеп өлчөгөндө бир аз башкачараак чыгышы мүмкүн. Эми плюс-минус айтып атабыз да. Ушул туугандар, менимче проект сиздерге жакса керек. Бул жакта мына терезеси бар экен. Терезени ачып туруп, бул жакта жеринин төрүнүн да көрсөтүп коелу сиздерге. Мынакей, көрүп коюңуздар. Жери кенен да, айланасы бүт тосулган, чөп өсүп турат.
бак кыласыздар, сарай курасыздар, очоккана, тапчан, баня, отункана, көмүркана, бүт ошол жака үйгө улап кошуп курса болот да негизичи. Ушул эле бөлмөгө стяжка куюлуптур. Анан эми калганын жакшылап бүтүрүп аласыздар буюрса. Мына бул бөлмөгө дагы стяжка куюлуптур. Тиги гаражга дагы стяжка куюлуптур. Только пол иштери калыптыр да. Анан экинчи кабатка тепкич кандай болот дей турган болсоңуздар, мына жерден бул жака чыгат, анан кайра бул жака кайтып чыгат да. Анан ал жака кайтып чыкканда мына прихожканын сырттагы тамбурдун үстү балкон. Нарагы балкон туугандар, балкон. Мына жердин үстү балкон да. Муну дагы закрытый кылып алсаңыздар болот. Ушул жер балкон, мына монолит куюлган. Бекем сонунда. Мага проект аябай жакты. Эми жакса сүйлөшөсүздөр. Анан мына дарбазаны караңыздар. Дарбазадагы чоң дарбаза коюптур. Муну жакшылап эле баягы шкуркалап, тазалап туруп эле краскалап койсо болду. Бул жерге стяжка куюп, брусчатка басыш керек. Анан астына навес куруп койсоңуздар сонун болот. Унаалар турат да. Анан мына дарбазадан киргенде оң жакта кошунанын үйүнө чейин дагы 3 метр аралыкта дуал урулган. Ошол тушка туугандар бир катар дарак эгиш керек. До конца аягына чейин дарак эгиш керек. Наркы бурчка чейинчи. Өтө сонун болот. Кокон гилас, алма, өрүк, жана башка дарактарды ушундайга бир катар тегиз кылып эгип койсоңуздар, өтө сонун болот туугандар. Өтө сонун болот. Пай-пай болот да. Бул ошо өзгөндөгү Бакмал конушу, Каракулжанын жолу пивзаводко жакын жайгашкан. Бул жака эми жөө бир 5 мүнөттө, көп болсо 7 мүнөт, көп болсо 10 мүнөттө трассага чыгасыздар. Суу, свет бар. Анан наркы көчөгө ошо канализациядагы пивзаводдон ылдый тартылыптыр эми. Өзгөндө канализация бар го. Азыр эми бул жер Өзгөн шаарына карап калды дешти. Менимче шаарга карап калса керек. Ушул. Болду эми, бар маалыматтарды бердик. Үйдү көрсөтүп бердик, эч нерсе калган жок. Анан тиги тыныкеси дагы ушу кызыл түстөбү же дат басканбы кандай? Мага жакшы көрүнбөй атат. Кызыл түстө окшойт менимче. Эгер дат баскан болсо аны краскалап аласыздар. Кызыл түстө болсо ошо боюнча калды туугандар. Анан өстүрмөсүнү жакшылап кактырып, өстүрмөсүнү, суу түтүктөрүнү кактыргандан кийин үйдүн сырткы фасатын жана травертин кылдырып коесуздар, буюрса өтө сонун болот. Пай-пай болот да. Ушул туугандар көрүп алдыңыздар, жол дагы мына Өзгөнүн центринен бияк Мырзакейге чейин жаңы жол салынып атат го. Өтө сонун болуп атат да биякчы. Мен жыйынтыктайм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Бул кызыл китеп акчасын эсептегенден кийин сиздерге өтөт иншалла. Бар болуңуздар, тынч болуңуздар.